Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Балдарга ыңгайлуу шаарлар. Бул бийликти ар бир шаарда баланын укугун коргоого чакырган Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фондунун эл аралык демилгеси. Демилгени ЮНИСЕФ колдоого алып, 1998 жылы ишин баштаган. Азыр бул демилге дүйнө жүзү боюнча 3000ден ашуун шаарда жүзөгө ашырылууда. Кыргызстанда демилгени ишке ашыруунун алкагында 18 шаардын ортосунда сынак жарыяланган. Алгачкы 3 орунду алгандарды каржылоого 6 миллион сом бөлүнгөн. Эң көп упай алган шаарлар сынактын жеңүүчүлөрү болушту. Биринчи орун Каракөл, Жалал Абад облусу 3 миллион сом. Экинчи орун Балыкчы, Ысык-Көл облусу 2 миллион сом. Үчүнчү орун Баткен облусу 1 миллион сом сыйлыкка ээ болду. Демилгени ишке ашыруунун жүрүшүндө 3 жеңүүчү аныкталгандан тышкары 18 шаарда оң өзгөрүүлөргө шарттар түзүлдү. Жаштарды жана балдарды коомдук турмушка жана чечимдерди кабыл алуу процесстерине тартуу менен балдардын жана жаштардын укуктарын ишке ашырууда эбегейсиз чоң кадам жасалды. Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаарлар. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Азония мырза, урматтуу Кристина айым. Жана ушундай эле бүгүнкү иш-чарабызга катышып жаткан жигердүү, зирек жаштар, баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жаштар менен жолугушуусу, балдар жана жаштарга ыңгайлуу шаар долбоорунун сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземине кош келипсиздер демекчибиз. Бүгүнкү биздин иш-чарабыз мына башында жогоруда айтып кеткендей, балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагында жеңип чыккан биздин жеңүүчүлөрүбүзгө сертификаттарды, акчалай сыйлыктарды тапшыруу аземи болсо, ага утурлай Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин сиздер менен, жаштар менен жолугушуу иш-чарасын өткөрмөкчүбүз. Анда эмесе барыңыздардын назарыңыздарга мына дал ошол сынактын долбоордун алкагында ушул күнгө чейин 2 жылдан бери өтүп келе жаткан долбоордун алкагында жерлерде өзүнүн кичим экени үчүн салымын кошуп чоң жыйынтыктарды көрсөтүп жаткан жаштардын ийгиликтүү окуясы чагылдырылган видео материалды сиздерге сунуштайбыз. Биз ошо кылган аракеттердин баардыгы биздин шаарыбыз жана шаардагы айрыкча жаштарга үгүттөлгөн иштер болчу. Биздин кеңеш мыйзамдаштырылып, ошонун артынан бизге каржылоо бөлүндү. Бюджеттен акча бөлүндү. Ал бюджет бөлүнгөндөн кийин биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз мындан дагы ачылды да, мындайча айтканда, дагы кеңейип калды. 18 шаардын ичинен биринчи болуп биздин шаар табылды. Аны утканда аябай баарыбыз сүйүнүп, ушунчалык сүйүнүп. Биз ал конкурстан кийин өзүбүз ушу Каракөл үчүн эле эмес, деги эле мамлекет үчүн дагы көбүрөөк салым кошуп, тарыхта калсак болот экен деген ойду жаратты да. Мен балыкчы шаарды келечекте таза шаар деп элестетем. Мектепке баратканда деле ар кайсы мусорлар жаныңда жатат, аларга чалынасың. Чоң класстарда окуп калгандан кийин биз жаштар менен демилге көтөрө баштадык да.
Жалпы бизде 10 мектеп бар. 10 мектептин ошо ар бирөөндө мондай атайын урналар коюлган. Ар кайсы ошо мусуларды сортировка кылып бөлүштүрүү үчүн. Мэриянын жардамы менен ошол иш буюрса ишке ашып жатат. Шаарымда мен мисалы көптөгөн өзгөрүүлөрдү күтөм. Биринчиден тазалык жагынан, экинчиден жашылдандыруу жагынан таза шаар болобуз деген дагы тилек ойлойм. Мен Бишкекке барып, bir ay жүрүп келгенден кийин Баткендин кадырын билдим да. Бул жакта баягы жаштар өнүгүш үчүн китеп конкурстар болуп турат. Призовой месталарды биздин баягы Баткен шаарындагы мэрлер бөлүп берет атайын. Мындай жаштарга стимул болот да, мотивация болот. Негизи эле бага жеңген жагат да, ошон үчүн мен математиканы тандадым. Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаарлар. Сөз Кыргызстандагы ЮНИСЕФ уюмунун жетекчиси Кристин Жольм айымга берилет. Your Excellency, the President of the Kyrgyz Republic, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, the UN Resident Coordinator, урматтуу БОнун туруктуу координатору Озоня Ажиева, урматтуу мэрлер, урматтуу жаштар, саламатсыздарбы? It's a true pleasure for me to join you Бүгүнкү in recognizing the иш-чарага towns and cities кошулууга абдан that have put куунучтам. children Балдар and менен youth at the жаштардын heart күнүн тартибине of their биринчи орунга agenda койгон and жана made youth жаштардын participation катышуусун a key principle башкаруу of негизги governance. принцибине I would айланткан like to start шаарларга by жана thanking the муниципалитеттерге government таанып and Mr. билүү үчүн President сизге for кошулууга the чоң support кубаныч. provided Эң to the биринчиден youth мен and өкмөткө жана initiative. президентке айлана Also want чөйрөнү to thank коргоо all the боюнча cities that жаштар responded жана балдар positively to the демилгеси call to колдонгон improve үчүн child ыраазычылык and youth билдирем. well-being. Ошондой эле балдардын жана Mr. жаштардын President, жыргачылыгын on the occasion of жоготууга the Youth Day чыгарымга оң жооп берген 2020 бардык you declared, шаарларга young ыраазычылык people билдирем. are the engine Урматтуу of our президент, country. 20-жылы жаштар Undoubtedly, күнүнө карата youth сиз stands behind жаштар every биздин successful өлкөнүн action. кыймылдык калчтары, And I cannot ар бир agree with you ийгиликтүү more, иш аракетин especially артында here in жаштар тураа Kyrgyzstan. шексиз деп Every fourth жарыялангансыз. citizen of the Аныңыз Kyrgyz тура. Republic is a youth person Айрыкча belonging Кыргызстанда to the Кыргыз age group Республикасынын 14 to 20 ар бир years old. 4-чү жаран These young people have a 14-28 lot to жаш offer. курагында кирген We жаш have адам. seen them Бул жаштар rising to көп the нерсе occasion сунуштай as алат. volunteers Булар to алар provide critical алардын support to their COVID-19 fellow таасиринен citizens жабыркаган affected by мекендештерибизге өтө As you have маанилүү said, Mr. колдоо President, көрсөтүү үчүн young people ыктаарчы катары demonstrated көтөрүлгөнүн incredible көрдүк. human qualities Сиз айткандан, such as урматтуу kindness, президент, жаштар compassion, пандемиянын шартында patriotism боорукердик, in the middle of мекенчилик this сыяктуу pandemic. адамдык укмуштуу сапаттарды With көрсөтүштү. the right investment, Туура инвестиция today's менен youth бүгүнкү can күндө be the өсүп келе жаткан жаш generation калк that takes the Кыргыз Kyrgyz Республикасынын Republic to the социалдык next level экономикалык of өнүгүүнүн socio-economic жаңы деңгээлине көтөрө турган And I would муун like to боло алат. mention three key investment Мен дагы бир айтып opportunities. кетет элем, кайсы First, we инвестиция must invest in керек. young people's Биз skills жаштардын and каалоолорун opportunities ишке to pursue ашыруу their aspirations. үчүн We need to алардын provide young people жөндөмөлөрүн with the жана knowledge, мүмкүнчүлүктөрүн competencies and attitudes өркүндөтүү to каражата confidently step каражат into their бөлүшүбүз life керек. Биз жаштарга and to билимди, transition to employment. көндүмдөрдү жана мамилелерди берип, Secondly, we алар must чоңдорго provide the ишенимдүү right аралашып ишке environment өтүшү керек. and space Биз жаштарга for young өз people көз to карашына express жана their views ой and пикирине билдирүүгө opinions. ылайыктуу чөйрөнү Youth жана voice matters. мейкиндикти камсыз калышыбыз керек. Listening and Жаштардын taking into үнү account маанилүү. perspectives
жаштардын пикирин угуу жана эске алуу бийликке болгон ишенимдин өсүшүнө, жарандык катышуусунун өсүшүнө жана жаштар программаларынын натыйжалуулугун жогорулатууга алып келет. Бул катышуу маданият мектептен башталат. Анда окуучулар окуу шарттардын жакшыртууга салым кошо алат. Мындан тышкары жаштар өз жамааттарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жергиликтүү чечимдерди кабыл алуу катыша алат. Мен бир Зиядулло жөнүндө 17 жаштагы Зиядулло досум жөнүндө айтып кетет элем. Ал болсо Нокат шаарынан өзү проект долбоор чыгарып, ошондой эле өспөрүмдөр тобуна өзү болсо церебралдык шал оорусу менен жабыркаган жана IT инженери болууну жана YouTube каналына адамдарга дем берүүчү үчүн иштеп чыгууну баштаган. Өкмөттүн ушул 3 негизги инвестиция боюнча милдетмеси жаштар жана балдарга достук мамилелерди шаарлар демилгесин өзөгүн түзөт. Жергиликтүү деңгээлдеги ушул демилгенин жардамы менен биз чечимдерди кабыл алуу жаштардын чыныгы катышуусун байкадык. Шаарлар жана муниципалитеттер тарабынан түзүлгөн жаштар кеңештери жергиликтүү чечимдерди кабыл алууга катышып, алардын жашоо турмушун козгогон маселелер боюнча мэрлер менен түздөн түз өз ара аракеттеништи. Бул конкурс ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балдардын жана жаштардын айрыкча турмуштук оор кырдаалда тургандардын жашоосун жакшыртуу боюнча зор мүмкүнчүлүктөрдү жана потенциалын көрсөттү. Мисалы, айрым шаарлар реабилитация борборлорду түзүп, аларга жалпы билим берүү, мектептерден билим алуу мүмкүнчүлүк берип, жумушка орношуруу аркылуу мүмкүнчүлүгүн чектелген балдарга өзгөчө кам көрүштү. Балдардын жана жаштардын жыргалчылыгын жогорулатуу боюнча өкмөттүн милдетмесин аткарууда шаардын мэрлери алдыңкы сапатта турушат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу бул мамлекеттин балдарга жана жаштарга эң жакын турган жери. Сиз кырдаалды ишенимдүү баалап, көйгөйлөрдү чечүү үчүн тез арада максаттуу чараларды көрө аласыздар. Бүгүн таанылган 10 шаардын мэрлерин куттуктайм. Сиз балдарга жана жаштарга арасындагы чемпионсуз. Сиздер келечектин чемпионсуздар. Бүгүнкү майрамды жаштарга жана балдарга ыңгайлуу шаарларда белгилеп жаткан кезде мен өкмөттү ар бир бала жана жаш адам өзүнүн потенциалына жетиши үчүн жаштар жана балдарга ылайыктуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу демилгесин колдоп, аны бүткүл өлкө боюнча жайылтууга чакырам. Кристина айым, уруксат этсеңиз, мына жогоруда балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар долбоорунда бир топ жолу көптөгөн эбегейсиз чоң салымдары менен, эбегейсиз чоң бир жолдон өтүп, мына жеңүүчү болгон шаарларды сыйлап койсок, биринчи сиз өзүңүз биринчи сертификатты тапшырып баштап берсеңиз, балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар аттуу наамга ээ болгон шаарлар. Өрүк-Зарылуу, Баткен облусунун Кадамжай шаары. Чүй облусунун Токмок шаары. Жалал-Абад облусунун Кочкор Ата шаары. Ушул эле наамга ээ болгон дагы 3 шаарыбыз бар. Ал сертификаттарды тапшыруу үчүн Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы координатору Азоня мырзаны бул жакка чакырып алсак, сертификаттарды тапшырып берсеңиз. Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар наамына ээ болгондугу үчүн Ордолуу Ош шаары сыйламакчы.
ушундай эле сертификат менен Нарын облусунун Нарын шаары сыйланат. Ысык көл облусунун Каракол шаары дал ушундай ыңгайлуу шаар наамын алган сертификат менен сыйланат. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мен өз сөзүмдүн башында алгач жаштардын бүгүнкү күндөгү коомдогу орду жана жалпы эле жаштардын ролу жөнүндө кыскача токтолуп кетким келет. Жаштар азыркы учурда мамлекетти өнүктүрүүнүн стратегиялык ресурсу, анткени сиздер эбегейсиз социалдык, экономикалык, маданий, чыгармачыл жана илимий потенциалга ээсиздер. Биз жаштарды экономикалык өсүштүн жана муундардын бакубаттуулугун камсыздоочу эң баалуу кадрдык ресурс катары карасак да болот. Жаштар бул келечек ээлери. Келечек сиздердики. Тактап айтканда, азыркы улуу муундун жасаган ар бир жакшы иши сиздердин эртеңки жаркын келечегиңиздер үчүн жасаган аракеттер деп билсеңиздер болот. Ошондуктан биз жасап жаткан ар кандай ишке силер кайдыгер карабашыңар керек деп ойлоймун. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган туруктуу өнүгүүнүн максаттарын ишке ашыруу үчүн өлкөнү өнүктүрүү процессине жаштарды активдүү тартуу жана жаштарга мүмкүнчүлүк түзүү зарыл экендигин биз жакшы билебиз. Бүгүн бул жерде отурган жаштар өлкөбүздүн социалдык, экономикалык, маданий, чыгармачыл жана илимий потенциалынын өнүгүүсүнүн негизи ачкычы десек да болот. Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар конкурсуна катышкан 18 шаар, балдарга жана жаштарга шарт түзүү үчүн тиешелүү мамлекеттик органдар, жарандык коомдун уюмдары, жалпыга маалымдоо каражаттары жана жеке сектор менен өсүү түйүнү катары кызматташып өрнөк көрсөттү. Эл аралык өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүз ар тараптуу колдоо көрсөттү. Анын ичинде Байге фондуна 6 миллион сом бөлүнгөн. Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фондуна ЮНИСЕФке, Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтык куруу фондуна жана башка өнөктөштөргө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаарлар демилгесин колдогондугу үчүн терең ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Бул демилге жергиликтүү жаштардын өз региондорун өнүктүрүүгө катышууга болгон каалоосу күчтүү экендигин, балдар жана жаштар үчүн мыкты шарттарды түзүүгө муниципалитеттердин чечимдери менен программалары маанилүү жана мазмундуу салым кошаларын көрсөтүп турат. Мындай демилгеге катышуу балдарга кам көрүүнү, жаштардын өз алдынча өнүгүп өсүү үчүн шарттарды түзүүгө жана ийгиликке жетүүгө умтулууну билдирет. Ушуга байланыштуу бул конкурс шаарлардын жетишкен ийгиликтери үчүн наам бериле турган бир жолку жүргүзүлгөн аракет болбостон, мамлекет финансылык жактан колдоого алган туруктуу өткөрүлө турган конкурска айланышы кажет деп эсептеймин. 2021 жылы боло турган конкурска мэриялар мындан да жогорку деңгээлдеги көрсөткүчтөр менен катышат деп толук ишенем. Жана андан ары конкурсту туруктуу негизде өткөрө алабыз деген ойдомун. Жаш муун азыркы коомдогу эң көп жана динамикалуу өсүп келе жаткан топтордун бири. Дүйнөдө 1 миллиард 800 миллиондон ашуун жаш муун жашайт. Бул дүйнө калкынын 16%-ын түзөт. Коомдук массалык катмардын бакубаттуулугун камсыз кылуу, өзгөчө өнүгүп келе жаткан региондорду демографиялык тенденцияларды эске алуу өтө маанилүү саясий милдет. Кыргызстандын калкынын саны 6 миллион 256 мың 730 адамды түзөт. Анын ичинде жаштар 1 миллион 610 мың 309 адамды
же калктын жалпы санынын 26%-ын түзөт. Ошол эле учурда жаштардын саны азайган тенденция байкалууда. Жергиликтүү эмгек рыногу бардык жаштарды иш менен камсыз кыла албайт, муну моюнга алышыбыз керек. Бул аларды эмгек миграциясына кетүүгө мажбур кылып жатат. Ошондуктан жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүгүнө мамлекет өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Кыргыз Республикасынын жаш жарандарын руханий, адептик жактан тарбиялоо жана өркүндөтүү өсүп келе жаткан муундун ата-бабалардын мурасына, тышкы дүйнө менен өз ара мамилелерине жана өз чечимдерине болгон жоопкерчиликтүү мамилесин калыптандырууга багытталууга тийиш. Анткени мындай тарбия жаш муунга адеп ахлакты сиңирүү менен нарыктуу инсанды, коомдун толук кандуу мүчөсүн, бекем үй бүлөнү кура алган жоопкерчиликтүү жаранды калыптандырууга зор салым кошот. Азыркы учурда жаштар мамлекеттик башкаруунун улуттук жана жергиликтүү деңгээлдеринде эбегейсиз социалдык, экономикалык, маданий, чыгармачыл жана илимий дараметке ээ болгон мамлекеттик өнүгүшүнүн стратегиялык ресурсу болуп эсептелет. Алар коомду өзгөртүүчү активдүү субъект катары каралышы керек деп эсептейм. Маалыматтык технологиялар доорунда маалыматтын эбегейсиз агымы азыркы жаштардын тагдырына туш келип жаткандыктан, аны иштетүүдө жана кабыл алууда жаштарга туура багыт беришибиз керек. Ушуга байланыштуу азыркы учурда жаштар өздөрүн күчтүү жана гүлдөп өнүккөн өлкөнүн активдүү катышуучулары катары сезиш үчүн алардын прогресске умтулуусун күчөтүү жана патриоттук сезимин өөрчүтүү өтө зарыл. Жаштардын позитивдүү өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн жаштардын программаларынын чөйрөсүн кеңейтүү жана аларды коомдук түзүмдөрдүн кеңири катмарына тартуу талап кылынат. Мен сөзүмдүн жыйынтыгында силерге айтарым, мамлекетибизди өнүктүрүүгө салым кошобуз десеңер, ар бириңерди мекендин, эл жерибиздин мекенчилдери болууга чакырамын. Биз мекенибизди сүйгөндө гана элибиз үчүн ак ниет кызмат кыла алабыз. Ошондуктан сиздерди эл жерибиздин кызыкчылыгын алдыга койгон атуулардан болууга чакырам. Дагы бир ирет бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ошону менен бирге ийгиликтерди жана жаратмандыкты каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Адемесе балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар сынагында алдыга озуп чыккан 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду камсыз кылган чемпиондорду, жеңүүчүлөрдү сыйлап алсак, 3-чү орун Өрүк Зарылуу Баткен облусунун Баткен шаары сыйланат. 1 миллион сом менен. Бул сынакта 2 миллион сом байген алган Кыргыз керемети Ысык Көл облусунун Балыкчы шаары сыйланат. Жана эң чоң байгени 1-чи орунду Жалал Абад облусунун энергетиктердин шаары болгон Кара Көл шаары алды. 3 миллион сом менен сыйланат. Биз бул иш-чарага даярдык көрүү учурунда бир топ жаштардан, бир топ жигердүү жаштардан ушул биз президентибиз менен жолукканда өзүбүздүн аткарып жаткан пландарыбыз бар эле, долбоорлорубуз бар эле. Ошону президентибизге көрсөтсөк, сизден колдоо алсак, көмөк алсак, сурообузду берсек деп өздөрүнүн сунуштарын берди эле. Биз дал ошол бир топ сунуштардын ичинен 5 сунуштуу видео материал катары алып, бир аздан соң суроо жооптун алкагында сизге көрсөтүп берсек, уруксат этсеңиз, Чыңгыз Токтобаевдин видео материалы Кеттик компаниясынын негиздөөчүсү. Кеттик компаниянын негиздөөчүсүнүн биримин. Биз 4 жылдан бери ички тармак туризмди өнүктүрүп жатабыз.
Биз менен кошо 20 миңден ашуу туристтер эс алып келген. 40тан ашуу жана 30га жакын айдоочуларыбыз бар. Кыргызстанда туризм потенциалы абдан да чоң. Неге дегенде туризм дегенде бизге оюбузга бир эле Ысык көл келет. Ысык көл менен эле чектелбейт. Неге дегенде бизде 100дөн ашуу көлдөрүбүз бар. 60тан ашуу шаркыратмабыз жана асказоолуу тоолорубуз бар. Азыркы убакытта биз чүй жиринге жакта турабыз. Тур түштөн кийин болуп эсептелет. Бул тур аларчага барат. Азыркы убакыт 12 саат, 12:30 биз чыгып кетебиз. 6га чейин кайтып калабыз. Эмне үчүн түштөн кийин? Неге дегенде бардыгы дем алыш күнү уйкуну кандырып чыкканы аракет кылат. Уйкуну жакшы көргөн адамдарга биз ушундай мүмкүнчүлүк беребиз. Ички туризм абдан да өсүп жатат. Неге дегенде 2018-жылы бизде 40тан ашуу компания бар эле. Азыркы убакытта 140тан ашуу эсептелип жатат. Бишкектин эле ичинде. 2019-жылы бир айга 200дөн жана 300дөн ашуу адам чыгып жатат эле. Азыркы убакытта 3000ден ашуу адам чыгып жатат. Ушул тармакта биз өнүктүрүүгө аракет салым кошуп жатабыз. Жана чоң үмүттөрүбүз бар. Силер менен болгон Чыңгызхан Төктөбаев. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыңар достор. Мен атым Чыңгызхан, мен 24 жаштамын. Төмөнкү видеону бул иш-чараны биз 19 жашта баштаганбыз. 0дон баштап ушундай деңгээлге жеткизгенбиз. Азыркы убакытта биз 5 жылдан бери ички туризмде иштейбиз. Бардыгыбыз билгендей эле, чет өлкөдөн келген туристтер 2 жылга чейин келбейт. Ошол үчүн биз ички туризмге жаңы импульс, жаңы драйв бериш керекпиз. Ошол үчүн бизде идея бар, жана концепция бар. Анын аты болсо "Покажи детям Кыргызстан", кыргыз тилинде которгондо "Өзүңдүн балдарыңа Кыргызстанды көрсөт" деген идея жана концепция бар. Бунун аты мисалы 7-класстан баштап 11-класстагы окуучуларга областта бири-бирине саякаттануу. Мисалы Оштон Таласка, Таластан Ысык көлгө, Ысык көлдөн Нарынга, Нарындан Ошко кылып туруп, ушуна кылып туруп агартуу жактан жана руханий маданиятты өнүктүрөт деген үмүтүбүз бар. Жана ушул идеябыз бардык толук кандуу жазылган планда. Бул идеяны бирге мамлекет менен биз частный сектор болуп жана мамлекеттик органдар менен кошо департамент туризма жана министерство образования менен бирге иштесек жакшы болот деген үмүттөр менен ушундай сунушубуз бар. Андан тышкары абдан да көп идеябыз бар, абдан да көп суроолорубуз бар жана көйгөйлөр бар. Убакыттын тартылышына карабай сиз менен бирге тоого чыгып келсек ушундай сунушубуз бар. Сиз менен неге дегенде өз көз менен көргөн бул башкача да процесстечи. Убакыт тартылышына карабай биз менен чыгып келсеңиз жакшы болот эле деген үмүтүбүз бар. Рахмат сурооңузга. Урматтуу жаштар, бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз эркин микрофон менен, эркин ушу суроо жооп алмашып алсак, мына сиздерге эркин микрофон бериңиздер, чектебеңиздер. Сиздин сунушуңузду кабыл алабыз, сөзсүз. Бизди билесиздер, мына азыркы эле видеороликте айтып кеткендей, Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү десе эле баары Ысык көлдү ойлойт. Ысык көлдөн башка дагы бардык жерлеринде, биздин булуң бурчубузда, мына ушул Бишкектин эле тегерегинде, Баткенде, Ош, Жалалабадта, Таласта, мисалы, Нарында, бардык жерлерде биздин туризмди өнүктүргөнгө шартыбыз бар. Сиздин сунушуңузду кабыл алабыз. Кудай буйрса, барып келсек болот, тоого чыгып келсек. Чоң рахмат. Анда биз сааттын жебесине карап берсек, уруксат берсеңиздер, бул ортодон, Б блоктон суроону берсек. Садыргоевич, мына жогоруда барыбыз жалпыбыз көп болгондой, аймактардагы жаштардын долбоорлору ушу ЮНИСЕФтин каржылоосунда ишке ашып аткан экен. Бул эң жакшы көрүнүш. Анан ушул аймактардагы жаштардын заманбап билим алуусуна, өнүгүүсүнө, өзлөрүнүн долбоорлорун ишке ашуусуна, ушу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын орду, ролу жана ушул багытта келечекте боло турган реформалар боюнча ой пикириңизди бөлүшүп кетсеңиз. Рахмат. Мен жогоруда айтып кетпедимби, жаштар биздин келечегибиз. Мамлекеттин тагдырын чече турган, келечек муундагы кадр болуп бере турган булар жаштар. Анан кийин ушундай жаштар боюнча программаларыбыз бар. Мына жаштар боюнча министрлигине, маданият министрлигине тапшырмаларды бергенбиз. Алар иштеп атышат бүгүнкү күндө. Анан бүгүнкү ушу иш-чараны уюштурган мына ЮНИСЕФтин өкүлүнө сизге дагы терең ыраазычылыкты билдирип кетем. Бириккен Улуттар уюмуна дагы биз дагы мамлекет тараптан жөн жаткан жокпуз. Бардык программаларды жасап атабыз. Кудай буйрса жакында ушул программаларды, пландарды жарыялайбыз.
жаңы конституция ишке киришет. Кудай буйрса ошо бир жуманын ар жак бер жагы. Андан кийин жаңы мыйзамдар кабыл алынат. Ошо жаштарга карата мыйзамдар даярдалып атат. Жаштарга жардам берүү боюнча. Анын ичинде жаштардын арасында дагы баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарыбыз дагы көп. Алардын дагы баягы өнүп өсүүсүн, мамлекетке баягындай кадр болуп иштеп бере турган мүмкүнчүлүгү барларды дагы тартуу боюнча. Анан эми жогорку кеңеш боюнча дагы жаңы мыйзамдар даярдалып атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, күздө шайлоо болот. Ошол жерге дагы сунуш киргизип атабыз. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардан дагы ушу сөзсүз түрдө баягы тизмеге бир өкүлүн киргизгиле деп. Сөзсүз түрдө ошондой жаштар дагы ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендердин дагы өкүлчүлүгү келсин деп. Мына ушундай программаларды иштеп чыгып атабыз. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Менин аты жөнүм Керимова Динай. Сиздин жоопкерчиликтүү ишиңизге ийгилик каалаймын, өзүңүзгө ден соолук каалаймын. Суроом төмөндөгүчө. Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар деп жакшы долбоор экен. Анан ошол долбоордун улануусуна сиздин оюңуз кандай? Экинчиси болсо, сиздин сөзүңүздө да айтып жатасыз, айыл аймактарында жаштардын иш менен алек болуусу азыраак депчи. Анан сиздин пландарыңызда барбы жаштардын иш менен алек болуусу, жумуш менен камсыз болушу? Сизде кандай пландарыңыз бар ошол боюнча? Рахмат. Жакшы суроо. Биз бүгүн мына 18 шаар аралыгында ушу конкурс жүргүзүлгөн экен. Эми 18 эле шаар менен чектелбей, бардык шаарларда уюштурууну биз тапшырма берет элек. Мына ар бир мэрлерди мындан кийин ошол өзүлөрү кызыктар болуп, жаштарды ушу тартып, ушундай конкурстарга тартып, аларды ушул иш таап берүү боюнча, иш менен, орундар менен камсыз кылуу боюнча иш аракеттерди жүргүзүүнү биз тапшырма беребиз. Анан эми айылдуу жерлерге биз Кудай буйрса, мына экономикабыз оңолуп, ушу бир пандемиядан чыгып, жакшы мындай бир жолго түшө баштаганда, сөзсүз түрдө биз эң биринчи айылдарга басым жасашыбыз керек да, айылдардын өнүгүүсүнө. Анткени баарыбыз эле айылдан келгенбиз, айылдан чыкканбыз. Анан биздин көпчүлүк, мамлекеттин көпчүлүк бөлүгүн өзү негизи айылдар түзөт. Ошон үчүн ошондой программаларыбыз бар. Эми тилекке каршы бүгүн бардык мамлекеттер менен чек араларыбыз жабык болуп турат, ковид бир четинен кыйнап турат, экономикабыз дагы баягы товар оборот жок болгондон кийин экономикабыз да абдан мындай кыйчалыш. Ошон үчүн көп программаларды ушу айылдар боюнча, жаштар боюнча бүгүнкү күндө аткара албай атабыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына былтыртан бери эч кандай мындай экономикалык жылыш жок. Ковид-19 байланыштуу бардык чек аралар дээрлик бардык мамлекеттер менен жабык турабыз азыр. Кудай буйрса, экономикабыз алдыга жылып кетсе, ошол программаларды ишке ашырабыз. Рахмат. Бир суроодон кийинкиси видео материалды көрсөтсөк, Изат Беркмаматов Ош шаардык комитетинин төрагасы. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгына ылайык Ош шаарында мамлекеттик жаштар саясатын өнүктүрүү үчүн Ош шаарынын мэриясы жергиликтүү бюджеттин эсебинен 5 миллион 500 миң сом акча каражатын бөлүп, Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети аркылуу жаштарды адеп ахлактык, саясий укуктук, маданий, интеллектуалдык, социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүү максатында жыл сайын алгылык иш-чаралар уюштурулуп келет. Уюштурулган иш-чараларга шаардын 20 миңден ашуун жаштары тартылат. 2021 жылы жаштардын интеллектуалдык инновациялык бөлүм деңгээлин жогорулатуу, жаштарга санариптик экономиканын шартында мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана ааламдашуу процессинде жаштарды санариптик жумуштар менен камсыз кылуу максатында Ош шаарында жаштардын интеллектуалдык инновациялык борбору ишке ашууда. Жаштардын интеллектуалдык инновациялык борборунда ийгилик мектеби, жаштар парламенти, бизнес мектеби, таалим, адеп мектеби, окуу долбоорлору жана акысыз тил курстары Жыл сайын 1000ден ашуун жаштарды окутуу пландалган.
Ошондой эле борборго IT хаб орнотулуп, заманбап компьютердик жабдуулар менен жабдылат. Жана жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү менен жыл сайын 400дөн ашуун жаштарга маалыматтык технологиялар, жаңы креативдүү кесиптерге окутуу, мастер-класстарды, тренингтерди өткөрүү пландалган. Ал эми IT хаб орнотууга окуу процесстерин ишке ашыруу долбооруна Проон уюму тарабынан 300 000 АКШ доллары каралып, учурда долбоор ишке ашуу алдында турат. Жаштардын интеллектуалдык инновациялык борборунун расмий ачылышы ушул жылдын сентябрь айларына пландалууда. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу иш-чаранын катышуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен биз жаштар сиздин ушул мамлекетти өнүктүрүү багытындагы иш-аракетиңизди колдойбуз жана жардам бергибиз келет. Биз жаштар сизге ушул президенттин алдында жаштарды өнүктүрүү фондун ачууну сунуштайбыз. Эгер ал фонд ачылса, ушул жаштарды ар тараптан өнүктүрүү, жаштарды моралдык материал жактан колдоо, жаштардын борборлорун жана лагерлерин ачуу, жаштардын социалдык, экономикалык, бизнес идеяларын каржылоо, жаштарды чет өлкөгө окутуп келүүнү каржылоо максатында иш-аракет жасалмак. Ал фонд ушул республикалык бюджеттен жана ички жана сырткы инвесторлордон, мекендештердин демөөрчүлүгүнөн каржыланат эле. Эгер ачылса, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизге ишенебиз жана ушул демилгебизди колдоп берүүңүздү суранабыз жана ошондой эле баарыңыздарга бекем ден соолук, ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат. Фонд ачуу боюнча демилгеңизди колдоймун. Маданият министри жана жаштар министри, силер сунушуңуздарды бериңиздер, кагаздарын даярдап келиңиздер, ачып коелу. Мындан эч зыян таппайбыз, пайдасы гана болот. Сизге тапшырма азыр. Рахмат. Даярдап келесиз бир жуманын ичинде. Рахмат жон. Анан эми жанагы чет өлкөдөн билим алуу жөнүндө айтып кеттиңиз, кеп козгоп кеттиңиз. Биз ушу чет өлкөгө мына 3 өлкөгө чыгып келдим. Дээрлик ошол өлкөлөр менен 2 эсе баягы студенттерди жөнөтүп билим алуу боюнча 2 эсе көбөйткөнгө сүйлөшүп келдик. Эгерде былтыркы жылы бир 100дөн болгон болсо студенттен, быйыл 200дөн студенттер барат. Россиядан да, Казакстандан да, Өзбекстан менен да сүйлөшүп келдик. Башка Европа өлкөлөрү менен дагы азыр тышкы иштер министринин каналы менен сүйлөшүлүп атат. Немесе Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, атым Алтынай Эмилбекова. Мен суром жакында эле байкагандай коомдук жүрүү транспорттун тарифи көтөрүү эмесинде турабыз. Анан мен суром ушундай көйгөйдө пенсионерлерге, окуучуларга, студенттерге кандайдыр бир жеңилдиктер болобу? Анткени кыйынчылык, кымбатчылык учурда көп балалуу үй бүлөлөр да бар. Ошол маселеси кандай болот? Чоң рахмат, ийгилик сизге. Өтө мындай көйгөйлүү маселени көтөрдүңүз. Тарифтерди көтөрүү боюнча коомдо ар кандай пикирлер бар, өзүңүздөр билесиздер. Менин билишимче 2012 жылдан бери Бишкек шаарында тарифтер өзгөрүлө экен, ошо баягы коомдук транспортто жүрүүчүлөр боюнча. Муну мен мэрияга айтат элем, сөзсүз түрдө элдин талкуусуна коюп чечиш керек да, эл менен макулдашып туруп. Ошол эле мезгилде ушу элди дагы кыйнап койбош керек, өтө бийик көтөрбөйбеш керек дегендей. Анан эми түшүнүп турабыз, анткени каршы чыккандар да бар тарифтердин көтөрүлүшүнө. Себеп дегенде 10 жылдан бери эмгек акылар деле, пенсия пособиялар деле көтөрүлбөй атпайбы? Инфляция болсо жүрүп атат. Ошол себептен биз элди да туура түшүнүшүбүз керек. Ошол эле мезгилде эл дагы мамлекеттин акыбалын туура түшүнүш керек. Бул бир жылда быйыл эле жаралып калган проблема эмес. Акыркы мынакей 10 жылдан бери бир дагы бир чоң көзгө көрүнүктүү завод, фабрика сала элекпиз. Салган жокпуз. Жумуш орундары менен камсыз кылган жокпуз. Моюнга алышыбыз керек. Чет өлкөдө жүргөн, мигрант болуп жүргөн жарандарыбыздын баягы жардамы менен мамлекет кармалып турат десек болот. Муну биз моюнга алабыз да. Анан эми тарифтер боюнча ошо мен мэрияларга айтмакмын. Бул мэрия чечет. Бирок ошондо дагы эл менен, жаштар менен, студенттер менен аралаштырып, студенттерге, пенсионерлерге, мектеп окуучуларга кандай баягындай бир мындай бир жардамдарды, льготаларды бере алат, ошону талкуулап анан чечиш керек муну. Рахмат. Кийинки биз суроону видео материал менен берсек, биякта Ирсалиев Бакыт Новотек компаниясынын башкы директорунун видео материалы. Жекин,
Это медицинская информационная система, которая автоматизирует все процессы внутри медицинского учреждения и коммуникации с пациентами. Мы провели свое мини-исследование, в ходе которого выявили, что в процессе оказания медицинских услуг врачи фактически тратят 70% времени на заполнение информации в амбулаторную карту, и только 30% времени уделяется на самого пациента. В год 33% времени тратят на заполнение годовых и квартальных отчетов. Что касается пациентов, абсолютно все теряли свои медкарты. Большинство, а именно 90%, элементарно не знают точно, чем они были привиты в течение жизни. 85% опрошенных не знают, на какие лекарства у них аллергия. И это на самом деле огромная проблема. Что дает наше решение? Во-первых, это удобный сервис онлайн-записи. Вы можете найти нужного врача, ознакомиться с его графиком работы и записаться в любое удобное время. Во-вторых, это электронная медицинская карта, которая будет собирать всю информацию о вашем здоровье, ваши анализы, ваши прививки, рентген УЗИ, чем лечили и когда лечили, и самое главное, кто лечил. В-третьих, колоссальный объем структурированной информации, проанализировав которую, мы сможем не лечить, а предотвращать болезни. Как происходит работа? Пациент заболел. Он записывается к врачу, приходит на прием, врач отправляет на диагностику, назначает лечение, а дальше наблюдение. И информация, которая была во всем этом процессе, автоматически сохраняется в электронной медицинской карте. Кутман күнүңүз менен урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Атым Бакыт Ирсалиев, быйыл 30 жаштамын. Жеке ишкер. Мен Пекин илим жана технология университетин бүтүргөм. Убагында ошо Кытайда 1-курста окуп жүргөндө катуу ооруп калган болчумун. Жергиликтүү поликлиникага барып, мага дары жазып беришкен. Дары ушунчалык жакшы болгондуктан кийинки 3 жыл мен эч бир оору менен ооруган жокмун. Тилекке каршы ошо 3-жылы кайра ооруп калганда, мен башка поликлиникага, башка врачка барганда, баякы дарыны жазып берсе экен деген үмүт менен кайрылгам. Бирок дарынын атын унутуп калган болчумун. Врач системага мен фамилиямды киргизип туруп, баякы ошо 3 жыл мурун мени эмне менен ооруганымды, кайсы дарыны жазып берген көрүп туруп, бир кнопка менен рецептти принтер аркылуу чыгарып туруп, мени дарыканага жөнөтүп салган. Бул 2010-жылы болгон окуя. Ошол учурда мына биздин ден соолугубуз боюнча маалыматты сактоо кандай маанилүү экенин терең түшүнгөм. Ушундай системаны, ушундай технологияны, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү биздин мамлекетибизге алып келип ишке киргизсек жакшы болот эле деген ойдо калгам. Анткени биринчиден бул система жөнөкөй жарандарга ыңгайлуу. Экинчиден жанакы иш кагаз жумушту таптакыр жок кылат. Докторлор жанакы информацияны толтурган ордуна бейтапты дарылоого көбүрөөк убакыт, көбүрөөк көңүл бурганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Үчүнчүдөн жалпы ушу медициналык кызматтардын сапатын көтөрөт. Жана башка көптөгөн артыкчылыктар бар. Ушундай системаны иштеп чыккан мына жалпы Кыргызстанда биздин компания гана бар. Акыркы 2 жылдан бери биз Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ушу долбоорду ишке ашырууга аракет кылып жатабыз. Долбоор өтө чоң, улуттук жана мамлекеттик масштабта. Менде ошондуктан сизге суроо деле жок, бир эле сураныч бар, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Биздин долбоорду өз көзөмөлүңүзгө алып, мамлекеттик деңгээлде колдоп бериңиз. Анткенде ушул системаны, ушундай чоң долбоорлорду киргизген үчүн күчтүү саясий эрк талап кылат. Анан жалпы ушу Кыргызстандын саламаттык сактоо системасын реформа кыла турган алгачкы кадамдардын бири деп мен ойлойм. Чоң рахмат. Рахмат. Бакыт мырза, туура маселе көтөрдүңүз. Сиз саламаттык сактоо министрлигине толугу менен цифровизация киргизип берели деп атасыздар да. Мына цифровизация маселеси боюнча министрликтерге айрым министрликтер өткөн цифровизацияга, калган көп бир топ министрликтер баягы коррупциянын уюгуна батып калган министрликтер өткүлөрү келбей аткандагы учурлар бар. Министрдин атын көргөзүп, министрликтин дагы атын жазып туруп, мөөнөт коелу деп атабыз.
буйрук менен милдеттендирели деп атабыз. Эгерде 3 айбы 4 айлык министрликтердин баягы жумушунун объемуна чейин көрөбүз. Балким 6 айлык мөөнөт менен берип туруп, ошо киргизбесе министр кызматтан кетет, жоопко тартылат, баягы цифровизацияга өткүсү келбегендер деген ушундай бир метод менен баралы деп атабыз да. Анткени биз министрликтерде эле эмес, бүтүндөй өлкөдө бардык мекемелерде цифровизацияга киргизип алсак, бизге өзүбүзгө жашообузга жеңил болот да. Мына азыр 10дон ашык жанагындай справка талап кылууларды биз жойдук. Мындай компьютерден эле баягы мисалы бир жерге барсаңыз, сизден жашаган жериңен справка алып кел, үй бүлөң жөнүндө справка алып кел, же болбосо тияктан бияктан справка алып кел дебейт, компьютерден ачып туруп эле карап сурабайт да, мындайча айтканда. Эгерде биз цифровизацияга кирип кетсек, мына азыр 21-кылым, техниканын заманы, үйдө отуруп алып эле баягы сиз барып барбай эле министрликке үйдө отуруп алып кызматын көрө бересиз да, мисалы, туурабы? Мына ушуга биз айрыкча ушул жана цифровизация айтишник жаштарды тартып атабыз. Азыр ар бир министрликке бирден айтишник берип атабыз. Издеп таап, ушу бизде күчтүү балдар барбы деп издеп атабыз да. Кээ бир айтишниктер эми баягы эмгек акынын аздыгына карап келбейт экен. Бирок ошентсе да суранып, ушундай суранып атабыз да. Кудай буйрса буга жетебиз. Сиз туура маселе көтөрдүңүз. Кубаттайм, колдоймун. Министрге жолугуп, сиз ушул ишиңизди улантсаңыз, мен только колдоп беремин. Чоң рахмат. Буга биз мамлекет өзүбүз кызыктарбыз. Ошон үчүн колдойбуз толук. Саламатсызбы, урматтуу президент. Менин атым Гүлжамал. Мен Кыргызстан кызылай коомунун өкүлү болом. Менин суроом бул бүткүл дүйнөдө негизи ыктыярчылардын кыймылы өнүгүп келатат. Кыргызстанда дагы андай процесс бар. Көп жылдан бери ыктыярчылар күн сайын өз салымын кошушат. 2020 жылы баарыбыз билгендей абдан оор жылдардан болду. Ошондо дагы көптөгөн ошо ковидке караштуу маселелер ыктыярчылардын аркылуу аракети менен чечилди. Азыркы күнгө чейин дагы чечилип келатат. Ошол негизи суроом, ыктыярчылардын ишмердигинин мыйзамы жок. Ошон үчүн бизден суранычыбыз бар ыктыярчылардын атынан ошондой мыйзамды уюштуруп, и ошол процессти мыйзамдаштырууга суранабыз. Чоң рахмат. Туура суроо көтөрдүңүз, Гүлжамал айым. Чындыгында биздин ыктыярчыларыбыз өзүнүн мекенчилдигин, адамгерчилик сапаты бийик экенин дүйнө жүзүнө көргөзө алды да. Ушу былтыркы жылкы пандемияда элге жардам берүү боюнча ыктыярчылар өзүнүн баягы немелерин, жардамдарын берип үлгү боло алды да, дүйнө жүзүнө десек болот. Сиздердин мыйзамдаштыруу боюнча мен эсимде 19-жылы го дейм, депутат Канат Керезбековдун мыйзамы илинип турат, Жогорку Кеңештин сайтында, ошо талкууда. Ошо бүгүнкү күнгө чейин каралып эле экен. Мен ушуну карап, ошо ары жылдырганга аракет кылайын. Анткени мыйзам сөзсүз керек, ыктыярчылар жөнүндө мыйзамды. Муну биз кабыл алышыбыз керек. Колдойбуз сиздин сунушуңузду. Менин атым Жадулла. Биринчиден кечирим сурайм, мен өзүм тура албайм. Мен мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын катарына кирем өзүм районумда ушундай инициатива боюнча долбоорлор, иш-чаралар өткөрөм. Мен сизге суроом, сиз ушу инклюзивный борборлор, инклюзивный люди немелерге кандай дагы жардам бере аласыз? Мындай дагы закондор киргизе аласыз же болбосо жардам бере аласыз биздекилерге? Будушум. Мен жана жогоруда айтып өттүм сиздер жөнүндө. Мына ушу парламентке дагы өкүлдөрү сөзсүз келиш керек деп тизме түзгөндө партиялар сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздан бирөө списокко эң жокпу бирден кем эмес кирсин деп, балким экөө үчөө эми анын партиялар өзлөрү чечет го. Бирок кийин дагы ушу сиздерди мындай бир мамлекет тарабынан жардам берип, ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү боюнча мыйзамдарды иштеп чыгабыз, кабыл алабыз. Азыркы күнгө келип 18 жашарга чейин болгон балдарды апасына же болсо ошо карап жатканга акча төлөнөт да. 18 жашардан өткөндөн кийин төлөнбөй калат. Мына жакта бул закон киргенге аз болду. 20-га чыккан балдар бар, ата энеси карап жүргөн, же болсо ошо 25-ке чыккан баса албай турган адамдар бар.
ошо ата энесиге дагы мындай менин сунушум ошо акча төлөнүп келсин деген сунуш бар эле. Бул сунушуңузду да карайлык, карап чыгабыз бул сунушуңузду. Анан эми жана парламентке эмне үчүн мен сиздерден да өкүл келсин деп атам. Анткени парламентке келгенден кийин сиздер мыйзам жазасыздар. Мыйзам жазасыздар, өзүңөрдүн укугуңуздарды өзүңүздөр коргогонго сиздерге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Парламенттин трибунасынан анан мыйзам жазып, ошону кабыл алдырып, ошол мыйзамдын иштөөсүн көзөмөлгө алыш бул сиздердин колуңуздарда болот. Ошон үчүн күзүндө өтө турган шайлоого активдүү катышыңыздар. Өз өкүлүңүздөрдү, татыктуу өкүлүңүздөрдү жибериңиздер, баягы жеке кызыкчылыгына азгырылып кетпеген өкүлүңүздөр болсун да парламентте. Ошондо сиздердин проблеманын бардыгы чечилет. Баткен шаары, Азатбек Курбанбеков. Баткен шаары, Баткен облусунун борбору. Бирок аты эле борбор ушундай болбосо, жаш шаар али мындай жетишкендиктер жок койсо. Бүгүнкү күндө Баткен обласы эки кошуна мамлекеттер менен чектешип турат, Өзбекстан, Тажикстан. Бизде байма-бай ушу достугубузду чыңдош үчүн фестивалдарды, спорттук мелдештерди өткөрөлү дейбиз, бирок бизде заманбап ошо алып келсең бир уялбай турган спорт комплексибиз жок. Буга чейин жер бөлүндү, ушу эл өзү өлүш жерин, дагы башка жерин макулдугу менен берди. Бирок ушул Газпромдун спорт комплекси этап-этабы менен бизге салынат деп, бирок бүгүнкү күнгө чейин курулбай калып кетти. Буну айтпаган жер калган жок. Бул биз эле жаштар үчүн эле эмес, же Баткен шаары үчүн эле эмес, Баткен району үчүн дагы, деги эле Баткен облусубуздун абирине жана башка бардык аксап турган маанидеги иш-чараларга жооп берет да мындай. Буну сиз менен жанагы үгүт иштери жүрүп атканда дагы биз жаштар айтып келгенбиз. Биз ушуну бир сизден гана үмүт кылабыз. Биздин ушул маселебизди чечип берсеңиз, Газпромдун спорт комплексини бизге тыкыр көзөмөлүңүзгө алып. Баткен району дедиңизби? Баткен шаары. Шаары. Бүгүнкү күндө жери турат, урматтуу президент. Бүгүнкү күндө жери турат. Ошол башка нерсе түшүп кеткенче бизге спорт комплексти салдыртып берсеңиз. Сизге чоң рахмат. Мындай мүмкүнчүлүктү түзүп берген ЮНИСЕФке дагы, ушуну сиз дагы четке какпастан биз менен жолугуп бергениңизге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Мен ойлойм, бул жердеги ар бир жаштын үмүтү аткарылат деп. Рахмат чоң. Макул, рахмат. Көзөмөлгө алабыз. Рахмат чоң. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Аты жөнүм Жыргал, фамилиям Бозгунчиев. Тоң районунун Күн Чыгыш айыл өкмөтүнүн депутаты болдум, жашым 21-де. Анан ошондо дагы депутат болуп атканда чоң ишеним менен биринчи балл менен өттүм. Анан азыр жогоруда айтылып аткан сизге суроом, жаңы реформа кабыл алынбадыбы? Ошол жаңы конституцияда жаштар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн? Мындан кийинки жаштар кандай иш-чараларды алып барат? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Ишиңизге, депутаттык ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы иштеңиздер, эл үчүн иштеңиздер. Анан эми бул көйгөйлүү маселелер боюнча биз дагы карайбыз. Баш мыйзамга болсо жалпы жонунан эле жазылат. Именно жаштар деп өзүнчө көргөзүп жазган жокпуз. Жазылбайт негизи. Анан мыйзам менен аныкталат бардыгы. Мынакей жаштар маданият министрлиги, жаштар ушул жакта менен иш алып барат. Сиздер мыйзамдарды жазып, сунушуңуздарды киргизиңиздер. Баягы жаштарга жардам берүү боюнча, өстүрүү боюнча баарын сунушуңуздарды бериңиздер. Курбаналиев Майсалбек эсте кейжи, андан соң суроосун узатмакчы. Арбаңыздар достор, аты жөнүм Майсалбек Курбаналиев. Эсте кейжи долбоорунун негизчилеринин бири. Кыргызстанда, анын ичинде Бишкек шаарында эстеликтер арбын. Кандайдыр бир эстеликтин жанынан өтүп бара жатып, аталган эстелик ким үчүн жана эмне себептен тургузулду деген суроо келет. Дал ушул суроолорго жооп берүү максатында жана тарыхыбызды кайра барактоого мүмкүнчүлүктөр ачуу максатында биз эстеликтердин алдына
QR коддорду орнотобуз. Эгерде биз QR коддорду орното турган болсок, тарихий объектилер тууралуу же эстелик тууралуу маалымат алуу оп-оңой болуп калат. Болгону 3 кадам. Телефонуңузду алыңыз, QR кодду табыңыз, сканерлеңиз. Болду. Баардык маалымат сиздин алаканыңызда. Сайтта аудио, фото жана видео материалдар бар. Бардык маалыматтар кыргыз, орус жана англис тилдеринде жеткиликтүү. Арбаңыздар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу бүгүнкү самалдын катышуучулары. Аты жөнүм Майсалбек Курбаналиев, 25 жаштамын. Бизде даптаяр продукт бар. Бул продуктту жогорку деңгээлде ишке ашыруу үчүн бизге мамлекет тарабынан колдоо жана уруксат керек. Биз сайтка кандайдыр бир эстелик тууралуу же тарихий объектилер тууралуу маалымат жаза турган болсок, автоматтык түрдө QR коддорду даярдап берет. Ошол даяр продуктту болгону эстеликтердин алдына жайгаштыруу керек. Дал ушул QR коддорду жайгаштырууга уруксат бере аласыздарбы? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, бул аталган QR коддор биздин өлкөбүздө жаңы болгонуна байланыштуу маалыматтык жактан колдоо керек. Ошондуктан маалыматтык жактан дагы колдоо көрсөтө аласыздарбы? Чоң рахмат. Эгер эми бул архивда, эстеликтердин архиви, эгерде мамлекетке мындай бир мамлекеттин жашыруун сырларынан сырткары болсо, анда берсек болот. Муну колдойбуз. Чоң рахмат. Бизде бүгүнкү суроо жооптун алкагында алыскы Америка Кошмо Штатынан биздин бир жигитибиз ошол президентке суроо берсем деп абдан суранды эле. Биз ошол жигиттин видеосун алдыңызда көрсөтүп берсек, андан кийин суроо жоопту улантсак. Саламатсызбы, урматтуу президент жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Баарыңыздарды бүгүнкү ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Мен Бектур Абдисатаров 2010-жылдан бери Туркия жана Америка сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдө билим алып, азыркы учурда Американын Чикаго шаарында инженер болуп эмгектенип келем. 11 жылдык чет өлкөдөгү жашоомдо Казакстандын Болашак программасы аркылуу чет өлкөгө келип билим алып жана иш тажрыйбасы топтогон Казакстандын жарандары менен жолугуп пикир алышып жүрөм. Азыркы учурда алар өз өлкөсүнө кайтып, өлкөнүн өнүгүүсүнө аябай чоң салым кошууда. Биздин Кыргызстанда дагы билими жогору жана потенциалдуу жаштарга колдогон мамлекеттик деңгээлде программалар жаралабы жана ушул боюнча иш-чаралар жүрүп жатабы? Туура суроо болду. Акыркы ошо 30 жылдан бери биз көз карандысыз мамлекет алгандан бери бир топ жаштарыбыз чет өлкөлөргө чыгып кеткен. Басымдуу бөлүгү, көпчүлүк бөлүгү Россия мамлекетинде, андан Казакстанда, анан Южный Корея, Турция, Европа, анан Америкада. Мына Америкадан дагы биздин бир жараныбыз, жаш адисибиз, инженер экен өзү, суроо узатып атат, кайра келсек, ушундай бир иштесек болобу деп. Эми сөзсүз түрдө биздин жаштар кайра кайтып келүүчү мезгили келди. Мына биз кадр тандоо маселесинде мындан бери 3 ай мурун жарыялаганбыз. Бүгүнкү күнгө чейин кадр тандоо маселелери жүрүп жатат. Конкурстук, ачык конкурстук негизде сырттан дагы ушул жатып алып, мигранттарыбыз сырттан дагы документтерин тапшырып, мындай видео байланыш аркылуу өтүштү. Эми Кудай буйрса биз мамлекет бардык баякы мындай кен байлыктарды жана башка жерлерди биз өзүбүз ачып иштете баштасак, бизге жаш адистер керек болот. Мына биз чет өлкөдө иштеп жүргөн ушундай бир өтө чоң жанагындай бир кен байлыктарды чыккан жерди, казган жерди иштетип жүргөн жаштарды тартып атабыз азыр. Бизге 3-4 келди. Биз дагы көп жаштарды тартышыбыз керек. Анткени биз өзүбүз мамлекет муктажбыз. Бардыгы сыртка чыгып кеткен дагы толук кандуу, өз ишин толук кандуу билбеген специалисттер калгандын кесепетинен биз ошол өзүбүз иштете албай, башка өлкөлөрдүн жарандарына берип иштетип аткан. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошентип иштетип келгенбиз. Эми мындан ары
саясатты өзгөртүп атабыз. Өзүбүздүн эле ошо чет өлкөдө жүргөн мына ушул азыркы жаш баладай болгон инженерлерибизди, модисттерибизди тартып келип ошо өзүбүздүн өлкөдө иштетели деген. Бул мындан ары саясат ошол багытта жүрмөкчү. Мен Караколдон келдим, азыркы учурда студентмин. Биздин мисалы өнүгүп келе жатат жана жаштар мындай эмени көптөгөн жок болуп атат да, колдоо жок болуп атат студенттерге жана окуучуларга. Менин суроом мындай да, окуучуларга жогорку 10-11 класс жана студенттерге мүмкүнчүлүк түзө аласыздарбы? Мисалы өзү каалаган нерселерди, мисалы кызыккан же каалаган нерселерди ошону иш түрүндө эмгек акы катары кабыл алып, анткени азыр ошол акча жашаш кыйын болуп калды да. Эмне акча табабыз деп официантча ар кандай жумушта иштеп бузулуп атышат да. Анан ошол негизинде билим сапаты дагы абдан төмөндөп атат. Ошону кандай карайсыздар, кандай пландарыңыздар бар ушу жаштарды коргоо, то есть студенттерди колго алуу боюнча? Биз 2003 жылдан бери жалпы республикалык тест тапшырат да абитуриенттер, бүтүрүүчүлөр. Ошол тестте акыркы маалыматтарга караганда 50 миң окуучу тапшырат, 50 миңге жакын окуучу бүтүрүүчүлөр тапшырат экен. Ошонун бир 60% анын 30 миң түзөт, 30 миң окуучу эмеден өтөт тесттен. Калган 20 миң окуучу өтпөй калат экен да. Ошолордун тагдыры эмне болот? Алар 11 жыл окуса мектепти, андан кийин атайы окуу борборлоруна барат аларчы. Акчасы кетет, жок дегенде 1 жыл окуйт да окуу борборлоруна барыпчы. Ошо акчасы кетет, анан 20 миң окуучунун тагдыры эмне болот? Ошентип алар тесттен өтпөй калды. Тесттен өтпөй калгандан кийин көбү, мисалы үчүн 20 миңден 15 миң ишке жарап калган убагында миграциялап Россияга, чет өлкөгө чыгып кетип атат да. Ошолорду биз мындай кайтарыш үчүн бул ОРТ азыр мындай караганда ОРТсы жок, бир окуу жайларга да албай калды да. ОРТны жок кылып эле бир башкача бир нерсе ойлоп чыксак, мисалы үчүн менин сунушум бар. 6 же 7 класста окуучуларды бир өзү менен мындай сурамжылоо кылыппы, ата энесинби же мугалимдерди аны баланы жакшы билет да. Ошону сурамжылоо кылып эле эмнеге шыктуу? Ошол жаат менен ошону окуучуга ошону теория менен практиканы тегиз чогуу алып кетсек, ошол жаат менен окутсак, ошол бала 11 класска чейин өзүнүн кесиби боюнча мыкты профессионал болмок. Андан кийин студент болуп дагы ошол кесипти эме кылып, ошол кесип боюнча окуп, анан Кыргызстандын өнүгүшүнө мыкты зор салымын кошот деген ойдомун да. Туура, эми бул тестированияны жок кылуу боюнча аны кеңешиш керек. Министрликтер, адистер, профессорлор өзлөрү караш керек муну. Эми мен муну айта албайм, аны жок кылып салсак болот же болбойт деп. Анан эми баягы тестированиядан өтпөй калгандар жогорку окуу жайларга тапшыра албайт деген мааниде айтып атасыз да сиз. Эми биз баягы менталитетибизде көрүнүп калганбызда только жогорку билим алып беришим керек, институттарда, университеттерде окутушубуз керек депчи. Эгерде ага билими жетпесе, анда кесиптик окуу жайларда жанагындай адистиктерди алса болот да, алып иштесе болот да. Баарыбыз эле жогорку окуу жайды бүтөм, анан мен министр болом, президент болом, депутат болом деп отура бербей, мындай жөндөмү бар жаш балдарды ошо кесиптик техникалык окуу жайларга да жөнөтүш керек да. Анда баарыбыз эле чоң болуп кетсек, ылдый жакта кимдер иштейт анда мисалы? Бул жагын да караш керек да. Карындашыбыздыкы боюнча болсо, биз деле студент кезде биз деле баягы бош убакытта түштөн кийин барып иштеп, акча тапкан күндөрүбүз болгон. Бул союз мезгилинде дагы баары жетишип турган убакта деле ошондой болгон. Анан эми баягы мектепте окуп жүрүп барып иштегендерге биз жол бербешибиз керек. Жол бербешибиз керек. Ал 11 класс, 10 класс окугандарды андай иштерге биз уруксат бербешибиз керек. 18ге чыккан, 18ден жогоркулар гана мындай окуудан сырткары же болбосо бош убактысында барып иштеп акча таап алса, ал эми бул эзелтен келаткан нерсе. Ошого биз деген мен мүмкүнчүлүк мамлекет тарабынан иш берсе деп атасыз сиздерге. Түштөн кийинки мисалы окутуп же кружок катары кылып ошол эмгегимди же болбосо тажрыйбамды көтөрүүгө мүмкүнчүлүк ала аламбы? Түшүнүктүү. Бул жагын биз карап чыгалык. Мүмкүнчүлүктү карап чыгалы бул. Рахмат анда. Өзү бул жактан сонун берсеңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу президент. Жүз көрүшүп атканыбызга кубанычтамын.
Мен өзім атым Ашимов Бектур, Жалауат шаарынан болом. 2-нчи курста программист факультетинде окуйм да. Анан өзім Данакер деген коомдун мүчөсүмүн. Мүмкүнчүлүгү чектелген коом бар. Ошол жерде өзүнүн командабыз бар да. Командабыз менен шаарды кыдырып, мониторинг кылганбыз да. Ошол жерде баягы тротуарлар, баягы пандустар, ошолорду мындай для галочкага эле коюп койгондой болуп атат да. Для красотычы. Ошолорду бир адис керек бизге деп сунуш берет элем. Шуну жооп берип коесуз. Рахмат. Ооба, бул көйгөйлүү маселе. Бул пандустар боюнча биз тапшырма беребиз. Баягы көп кабаттуу үйлөргө, ошол жанагындай жана подземный переходторго баарын тапшырма беребиз бул боюнча. Анда уруксат берсеңиз, кийин аздагы видео бир презентацияны көрсөтсөк, суроо берип, андан ары улатсак. По данным Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, насчитывается 168,2 тысяч человек с ограниченными возможностями, которые составляют 2,9% от количества общего населения. Среди причин инвалидности патология опорно-двигательного аппарата занимает 3-е место. Инвалидность как социальное явление является актуальной проблемой современности. С самого детства дети с ограниченными возможностями ощущают свою неполноценность. Дети могут стать объектом насмешек, унижений и притеснений. Они задаются вопросом: почему я не такой, как все? Цель проекта заключается в создании протеза, максимально схожего с человеческой рукой, которая будет использоваться как альтернатива биологической руки для пациентов с ограниченными возможностями. Основные функции разработки: управление с помощью электромиографа, MioWare, которая считывает биологические импульсы мышц, максимально приближенный к натуральному внешнему виду, имитация движения кисти руки, которая будет осуществляться выбором режима через дисплей, низкий уровень шумов, что позволит избежать спонтанных активаций протеза, простая и естественная система управления, меню с иконками для наглядного регулирования режимами. Протезы изготавливаются из пластика при 3D-печати, которая отличается низкой токсичностью, высокоэкологичностью, низкой влагопоглощаемостью, устойчивостью к деформациям и высоким температурам. Функции протеза: имитация движения кисти руки, которая будет осуществляться выбором режима через дисплей. Преимущества: стоимость продукта проекта ниже стоимости аналогов. Бионический протез высокого качества, высокофункциональность, обратная связь, создание условий для их скорейшей реабилитации и адаптации к новым условиям, индивидуальный подход к каждому человеку. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Здравствуйте, дорогие друзья и участники сегодняшнего мероприятия. Во-первых, от себя хочу поблагодарить организаторов за такую возможность напрямую с вами побеседовать. Меня зовут Адилет Тохтоулов, мне 26 лет. И мы с нашей командой в составе 6 человек уже более 3 лет занимаемся таким биомедицинским IT-стартап-проектом по созданию бионического протеза. На видео вы видели белый протез, это первый прототип. На сегодняшний день мы работаем над уже 3-м и 4-м поколением. Это усовершенствованная и уже улучшенная модель. С вашего позволения хочу продемонстрировать вам, чтобы наглядно вы увидели. Такие протезы на мировом рынке стоят от 15 тысяч долларов. Соответственно, наше население, которое нуждается в этих протезах, да и соседние страны, многие не могут себе этого позволить. Мы же предоставляем такую альтернативу, которая будет в 5 раз дешевле мировых аналогов.
но тем самым она никак не будет отличаться по качеству и функционалу по сравнению с мировыми. И у меня такой простой вопрос. Для создания такого, для продолжения и логического завершения такого большого масштабного стартап-проекта нужны дополнительные финансирования. Может ли государство напрямую посодействовать в привлечении внешних и внутренних грантов, инвестиций для реализации таких проектов, так как если мы успешно запустим этот проект, во-первых, мы создадим возможность обеспечения всех наших граждан, которые нуждаются в этих протезах, высококачественным функциональным протезом. Второе, это дополнительная возможность для создания рабочих мест для наших граждан и создания хорошей платформы для создания экспорта нашей продукции за границу. Ну и в-третьих, наверное, это доказательство того, что мы в Кыргызстане, находясь здесь, не обязательно уезжать в Европу, в Америку или в другие продвинутые страны. Здесь мы можем создавать такие большие масштабные IT-проекты. Спасибо. Рахмат. Жакшы долбоор экен, колдойбуз. Сиз саламаттык сактоо министринин кабылдамасында болуңуз. Анан аны менен мен чакырам, чогуу келесиз. Биз талкуулап туруп, мүмкүнчүлүктөрдү карап туруп жардам беребиз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Мен Таштанов Эржигит, өзүм Кадамжай шаарынан келдим. Атайын 800 километр басып келгенден кийин Садыр Нуркожоевич сизге атайын биздин айлыбыздан, жерибизден суроолор келген, шаарыбыздан ошону берекетейин дедик. Биз Кадамжай шаарынын атынан регионалдык инвест форумдарды өткөрүүнү сунуштайбыз. Ал сунуштаганыбыз форматы треугольная система развития деп коюп атабыз азыркы күндө. Ал нерсе бизнес өкүлдөрү, ошол эле ички инвесторлор, каалаган сырткы инвесторлор да катышса болот. Андан кийин карапайым эл дегенде ошол эле ушул залда отурган залдагы жаштар да катышса болот. Үчүнчүсү, эгерде мамлекет колдоо көрсөтсө, 3 орган биргеликте иштешсе, ошондо өнүгүү болот. Чоң рахмат. Биз ички инвесторларды дагы тартууну биринчи максат кылып көздөп, саясатты ушул нукка бурганбыз. Азыр иштер жүрүп атат. Өзүбүздүн инвесторлор менен дагы курулуп аткан объектилерибиз көп азыр бүгүн. Ушу акыркы бир 3 айдан бери башталган курулуштар. Кийин аны көрөсүздөр жыйынтыгын. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу достор. Жана жогоруда сүйлөшкөндөй, биз сиздер менен мындан ары абдан тыгыз иштейбиз. Жогоруда бизде Садыр Нуркожоевич айтып кеткендей, мындан аркы сиздер сунуштаган долбоорлорду, сунуштарды, мыйзамдарды биргеликте иштеп чыгабыз. Бул жолугушуубуз, президент менен жолугушуунун эң башталыш гана болот деп ишенебиз, ишендирип кетебиз. Анда эмесе уруксат этсеңиздер, бүгүнкү ушул иш-чарабызды жыйынтыктоо үчүн өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич сизге сөз берсек. Рахмат, урматтуу. Урматтуу жаштар, мен дагы бир жолу кайталайм, өлкөнүн келечеги сиздердин колуңуздарда, сиздер өлкөнүн келечегисиздер. Ошондуктан активдүү болуп, жашоо турмушта ушу мамлекетти өнүктүрүүдө, жанагындай ушул жаштардын саясатын алып барууда активдүү катышыңыздарды суранып кетемин. Мына министрлик менен жаштар комитети менен тыгыз байланышта болуп туруңуздар. Дайыма ишти алдыга жылдырууга көмөк көрсөтүңүздөр деп мен сиздерден суранамын. Анан бүгүнкү иш-чараны уюштурган, буга чейин бир топ салымын кошкон мына ЮНИСЕФ, Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрүнө, ЮНИСЕФтин өкүлдөрүнө сиздерге терең ыраазычылыкты билдирип кетемин. Жеке өзүмдүн атымдан, мына ушул жерде отурган жаштардын, кыргыз элинин атынан терең ыраазычылык билдирип кетемин. Бул биздин жолугушуубуз акыркы жолугушуу болбойт. Кудай буйрса, тез-тезден жолугушуп турабыз деп мен терең үмүттөнөмүн. Саламатта болуңуздар, иштериңиздерде ийгиликтерди каалайм.